Her bir insan erkin, bir-birin sıylap yaşooga hukuklu. Кыргызстанда аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту жоюу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин, Европа биримдигинин жана Бириккен Улуттар Уюмунун биргелешкен теңдик нуру демилгесинин жыйынтыктоочу иш-чарасы болуп өттү. Бириккен Улуттар Уюмунун 5 агенттиги жана ошондой эле Европалык Союз кошулуп биргеликте иш алып барылды. Ошол демилге башталып аткан мезгилде эле ушул эл аралык уюмдардын катышуусу аябай чоң болду. Алар ушул тажрыйбаны жана ушул ыкманы бизге кийип беришти. Ушундай бат убакыттын ичинде Кыргызстанда мындай өнүгүүгө багыт сала турган жаңы механизмдерди беришти да. Ошон үчүн алардын колдоосу аябай чоң. Алар эл аралык тажрыйбаны киргизип беришти. Мындай адамдык жана потенциалды көтөрүү үчүн окууларды өткөрүп беришти. Техникалык жактан колдоолорду көрсөтүштү. Ошол себептен бүгүн дагы алардын колдоосу менен ушундай чоң иш-чара өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө аябай өзгөрүү көп. Бул жерде атайын ошондой өзгөрүүлөр боюнча ар кандай көрсөткүчтөр жөнүндө дагы басым жасап айтабыз. Себеби жасаган программа ар бир адамга жана коомго өзүнүн кандай таасирин тийгизди. Ошол эле мезгилде ушул программа туруктуу мындан ары дагы өнүгүп кетиш үчүн кандай иш-чаралар бар экенин дагы белгилеп өтөбүз. Жыйынтыктоочу иш-чаранын катышуучулары 4 жылдык программанын конкреттүү жыйынтыктарын жана бүткүл мезгилдеги трансформациялык таасирлерин талкуулашты. Учурдагы демилгелер жана алардын туруктуулугу жөнүндө маалымат менен алмашышты. Ошондой эле кендердик зомбулук маселелеринин көрүнүктүүлүгүн кеңейтүү жана резонанстуулугун жогорулатуу үчүн келечектеги пландарды талкуулашты. The Spotlight Initiative is one of the EU and the United Nations. Теңдик нуру Кыргызстан үчүн флагман долбоор десем болот. Алгачкы 4 жыл ичинде зордук зомбулук боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун 6 багыты боюнча иш алып бардык. Жана ар бир багыт боюнча ийгиликке жеттик деп айта алам. Этот проект стал для нас знаковым инициативой в нашей стране, призванной бороться с гендерным насилием, семейным насилием и способствовать созданию общества, где каждая женщина и девочка может иметь возможность для самореализации. За 4 года реализации программы мы сделали большой шаг вперед по борьбе с этой проблемой. Аталган демилге Кыргызстандагы аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун бардык түрлөрүнө каршы күрөшүүгө багытталган. Мында өзгөчө үй бүлөлүк зордук зомбулукка, жашы жетелектердин никеге туруусуна жана ала качуу сыяктуу кылмыштуу жана зыяндуу практикасына өзгөчө көңүл бурулган. Бул ишибиздин алкагында бир нече мыйзамдарды талкууладык. Айрыкча биздин акыркы мезгилдеги мына 23-жылы кабыл алган мыйзамыбыз бул үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы, башкача айтканда зордук зомбулук көргөн аялдарга карата ошол зордук зомбулук көрсөткөн күнөөкөрлөрдү 48 саатка жанагы убактылуу ордер берүү боюнча мыйзам киргизип атабыз. Ал жакында кабыл алат. Ошондой эле алименттер боюнча дагы мыйзамдарды карап атабыз. Ошондой эле иш убагындагы аялдарга болгон мындай кыдык көрсөтүү ушулар боюнча дагы мыйзамдар иштелип жатат. Биз ойлойбуз, бул мыйзамдар иштелип чыгып жакында кабыл алынып берсе, аялдардын укуктарын коргоодо, ошондой эле балдардын укуктарын коргоодо, гендерлик теңчилик боюнча бир топ алдыга жылыштар болот деп ишенебиз. Жыйынтыктоочу иш-чара Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы элчиси, Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз Республикасындагы туруктуу координатору менен биргеликте уюштурулду. Иш-чарага парламенттин, министрликтердин жана тийиштүү мамлекеттик ведомстволордун өкүлдөрү, жарандык коомдун, бейөкмөт уюмдардын, донордук коомчулуктун өкүлдөрү, аялдар укугун коргоочу активисттер жана башка өнөктөш уюмдардын өкүлдөрү катышты. Биз бул мындай программаларды сырттан келген каржылоо же эл аралык уюмдардын эле демилгеси катары эмес. Биз албетте бул мамлекеттик программалар, бул борбордук аппаратта ар кандай биздин бийлик бутактарын албетте жергиликтүү муниципал деңгээлдерде дагы мындай программа ар бир министрликтин, ар бир органдын, ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерибиздин көңүлүнүн ортосунда болушу керек. Анткени аялдарга болгон зордук зомбулук бул уруксат берилбейт жана бул кылмыш жазага тартылышы керек.
Бирок бул жерде биз бардыгыбыз өзүбүздүн күчүбүздү, тажрыйбабызды жана ойлорубузду бириктирип, абдан маанилүү мамлекеттик стратегияларды жана иш-чараларды жүргүзүүгө сүйлөшүүгө келишибиз керек. Иш-чаранын жүрүшүндө үй бүлөдөгү зордук зомбулукту чагылдырган чакан спектакль тартууланды. Мыйзамдар бир жагында, анан шарият эрежелери бир жагында болуп чагылдырылган. Ош облусунун Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнөн келген Урпия айымдын демилгеси менен үй бүлөлүк зордук зомбулуксуз жашоо деген аталыштагы китеп жарык көрүп, ал кыргыз, өзбек тилдеринде чыгарылган. Бул боюнча биз көптөгөн ошол алымдар менен, омбудсмендер менен, судьялар менен, прокуратура ошол Кара Суу районундагы, Ош облусундагы дегеле имамдар менен бардыгы менен ушул биринчи биз ушундай максатыбыз бар, биз ушундай китеп чыгаралы деп жатабыз деп биринчи ошо презентация өткөрүлгөн. Ал жерде бардыгы өздөрүнүн оюн айтышкан, чыгарса болотпу, болбойтпу, коомго бул кандай пайдасы тиетпи, натыйжасы кийин результаты болотпу деген ушул суроолордун айланасында калк менен, эл менен биргеликте ушул биринчи презентация өткөргөнбүз. Биз ушул негизги максатыбыз ушул зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөр эмне себептен ошондой болуп жатат деп ушундай көйгөйдү көтөрүп чыгып, анан көрсө ошол Нариман айыл өкмөтүндө 90%дан ашыгы ошол өзбек калкы болгондуктан маалымат же кыргыз тилинде, же орус тилинде так жетпегендиктен биз ушундай максат койгонбуз. Зордук зомбулукта ушул бизди коргой турган кандай мыйзамдар бар кыргыз мамлекетибизде деп, ошол эле моментте анан шарият эрежелеринде кандай да аялдарга, кыздарга карата деп. Анан биз ошол эки мыйзамды жана шарият эрежелерини шайкеш келтирген китеп чыгарып, ошону өзбек тилине которуу кылып ушинткенбиз. Мына менин колумда ушул китеп турат. Бул жагы кыргызча, анан бул жакта өзбек тилине которулган китеп. Биздин кыялыбыз ушундай бактылуу болуп, семьясы менен ушундай болуп жашаса деген кыялыбыз Кудай буйруса ишке ашып жатат. Эми жергебизде, элибизде тынчылык болуп, ушу зордук зомбулук болбосун, дегеле жашоолору бактылуу болуп, сүйүү менен күн өткөрсүн деген максат. Иш-чаранын алкагында демилгелүү жаштар тарабынан бир канча долбоорлор көргөзүмгө коюлду. Айдия Борбордук Азия бул жаштар менен 10 жылдан ашык иштеп келет. Бул интерактивдүү билим берүү максатында биз ошол теңдик нурунун жабыл аземине катышып отурабыз. Бул жерде биз ошол гендердик теңдик тууралуу онлайн курсун презентация алып жатабыз. Бул жерде сиздер ошол каалоочулар онлайн түрүндө кирип cursive.id деген сайтыбыз бар. Айдия Борбордук Азия деп да издесеңиздер болот. Ошол жерде онлайн түрүндө бекер гендердик теңдик тууралуу негизи эле жалпы маалыматты ошол жактан алып толук кандуу ошол курсту өтсөңүздөр болот.